Сүт багытындагы Симментал уйлары байдыйкан дыйкандарды колдоо борбор тарабынан Орусиядан алып келинген. Азырынча сыноо иретинде 100гө чукул гана мал сатып алынган. Алар Базаркоргон районундагы Сейдугум айылында багылууда. Пилоттук катары Симменталды тандадык. Сүт багытында экен булар. Суткасына 30 литрден 40 литрге чейин сүт алат экен ошол Россиянын фермаларында. Бизде ушунча литр сүт береби, бербейби деген максатта азыр биз өзүбүз багып текшерип көрүп атабыз буюрса. Булар көпчүлүгү жаңы ачма кунажындар, алды 3 тууган чоң малдар, орто жаштары дагы бар, 2 тууган торпоктор, анан 2 тууган уйлар бар. Музолору жок барынын, ошол жакында туй турган жакын боздору дагы бар. Атылган уйлар бир топ артыкчылыктарга ээ дешет адистер. Анткени Симментал уйлары сүттү гана көп бербестен торпоктору да жайдары малга караганда батыраак чоңоюп, этти да көбүрөөк берет. Көрүп атасыңар, мындай ашказаны мындай тоюттарды өтө бат сиңирет, анан тоютту деле ылгабайт. Көк беде бересизби же башка бир жемдин түрүн бересизби? Булар жей берет да. Аппетит аябай жакшы. Ошондуктан сүт багытына ушулар багытталган. Музолор болсо эт багытында, мисалы үчүн 7 айлык, 8 айлык торпоктор бат жетилет дагы. Биздин жайдары букаларга караганда этти батыраак байлайт, анан килограммды дагы көбүрөөк берет. Асыл тукум малдар багылып жаткан фермада учурда 4 адам иштейт. Алардын бири 16 жаштагы Залкар Калатов. Залкар Симментал уйлары жоош болгондуктан аларды кароо анчейин деле кыйынчылык туудурбасын айтат. Букаларды карап түкөн тазалайбыз, эшикке чыгышпайт, айлантырбайбыз. Бачок столдуруп коюп суу берип, буларда ушу малдайда эле жеп, мана кылышат. Жашы 1 жашар, 1,5 жашар. Буканы азыр саны 10 бука бар. Булар чыгышпай ушу жерде эле жеп, мана кылышат. Сүт багытындагы Симментал уйлары 100 000 сомдон 120 000 сомго чейин сатылууда. Ал эми букалар болсо 120 000 сомдон. Аталган асыл тукум малды алып келип жаткан байдыйкан дыйкандарды колдоо борбору уйлар мүнөздөмөсүндөгүдөй сүт берсе, аны жайылтууну улантып, фермердик чарбаларды түзөт. Учурда Жалал Абад облусунда 190 000ге чукул бодо мал болсо, алардын канчасы асыл тукум мал экени боюнча так маалыматтар жок. Кабылбек Көчкөнбай, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу.